Азыркы бийликтин алгалашы да жакпайбы? Азыр кыйын мезгил. Жыл сайын ушул кезде жаздын башталышына казына дагы кашап калат эмеспи? Жыл сайын эле үзүкчүлүктөп элдин арасында кыйынчылык болот. Өкмөт да ишин дурустап алып кетиши кыйындайт. Бирок быйыл ого бетер кыйын болду. Согуш болуп, анын таасири бизге да тийип жатат. Кымбатчылык каптап турат. Бирок өкмөт астейдил аракет жасаганын унутпаш керек. Кечээ эле президент Садыр Жапаров Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгондон бери биринчи жолу жакшы жаңылык айтты. Балыкчыдан баштап кара кечиге чейин темир жол курууну баштаптырбыз. Ой баракелде. Качантан бер жакка темир жол деп эле келебиз. Ким куруп берет экен деп ар жакка бер жакты карап келебиз. Бирөө куруп бермек беле. Мына эми чындап иштер башталган экен, алдыга кадам ташталган экен деп элдин баары кубанып турду. Эми кара кечиден ары Казарманга жеткирип, андан ары Жалал Абадка улап, Тээ Баткенге чейин куруп барса болот экен. Ошондон Кыргыз темир жолу бүт өлкөнү аралап, өлкөнүн чарбасы өнүгөт экен. Кандай жакшы. Эми ушул иштерди баштаган, ушуга каражат таап, беш колун казнага салбай, өлкөнү өнүктүрөм деп жаткан президентке кандай алкыш айтсаң да аз. Саясатты мындай коюп, чарбаны алдыга жылдырам деген азаматка кандай мактоо айтсаң жарашат. Эмнеге илгеркилер ушинтип аракет жасабады экен деп ойго кетесиң. Эмнеси болсо да президенттин жакшы кадамдарын, демилгесин эл колдоп жатат, элге жагып жатат. Ошого чоң ниет. Буйруса президентибиз дагы көп жакшы иштерди баштан аягына чыгараарына шек калбады. Азыр бийликтер адилеттик, мыйзам жагына көңүл буруп жатышканы кандай жакшы. Ошто жашаган Ыдырыс Исаков деген журналист Баткендеги уурулуктарды жеңишинен элдин байлыгын эптеп кеткендерде анын башында облустун прокурорунун жакындары турганы, прокурор өзү да аралашып калганы тууралуу катуу материалын жарыялады. Башкы прокурор Зулушев карап турбай дароо текшерүү жүргүзө баштаганын, кимдер күнөөлүү болсо жазага тартылаарын билдирип чыкты го. Ушинтип эле бийликке жеткен кабарды бийликтегилер дароо кармап, чарасын көрсө болот экен го. Илгери неге мындай болбой келди эле? Сооронбай Жээнбеков учурунда Райым миллиондорун какшата жазып чыгышса да, фактын гана деп текшербей жазага тартпай, кайра журналисттерди демиткени жалганбы? Ууруларга кошулуп алгандар ошентет экен. Ал эми таза бийлик кабар жетээр менен дароо көңүл буруп текшерип жатат. Мына сага айырма. Орус-Украин согушу бизди бир топ кыйнай турган түрү бар. Соода байланыштары кыйындап, санкциялар салынып, акыры келип бизге окшогон чабал өлкөлөрдө өпчап жашоо болот окшойт. Ошондуктан да президентибиз ысырапкерчиликти токтоткула, алакандай жер калбасын, айдагыла иштегиле деп жатат. Дыйкандарыбызга 26 миллиард акча бөлүп дем берип турат го. Эми ушундай иштейм деген ак жолтой президентти колдоп аракетибизди жасайлы. Буйруса жаныбызды жакшылап багып, башкалардан нан сурабагыдай алыбыз бар, намысыбыз бар. Президент Жапаров, аракетиңизден тайбаңыз, биз сизди колдойбуз. Мамлекетти чыңдап, ишенимдүү кадамдарды жасай бериңиз. Саясий ботко. Аны кечиргем. Садыр Жапаров футбол качан сотко алып келингени кабарланган Алмаз Атамбаев боюнча билдирүү таратты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сотко күч менен алып келгени тууралуу маалымат боюнча Садыр Жапаров пикирин билдирди. Анда Атамбаевден өч алып жатат деген сөздөр чындыкка дал келбестигин айтат. Камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жөнүндө ызы чууну бүгүн көрдүм. Бийлик буйрутма берип, ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуптур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем. Анын арасында Атамбаев дагы бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам. Сөзүмдү кайра артка албайм. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар, ак экениңди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко баргам. Эч качан каршылык көрсөтүп соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели. Ошондо өлкөдө тартип болот. Учурдан пайдаланып ишти карап жаткан сот, прокурордон суранып кетет элем. Буйрук бергенге укугум жок, ошондуктан суранып жатам. Эгер мүмкүн болсо сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрсөңүздөр болмок. Каалаган журналисттер, блогерлер кирип түз эфир дагы жасаса жакшы болмок. Эл дагы соттун жүрүшүнө назар салып турмак. Кой таш окуясы эч кимге деле жашыруун эмес го деп жазылган билдирүүдө. Булак супер чекитке ийже.
Рамзан Кадыров Украинадагы согуштун видеосун жарыялады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украинадагы салгылашууда чечен жоокери өзүнүн сүрөтү түшүрүлгөн чечен желегин көтөргөн видеону жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мен ар дайым таң калып, ошол эле учурда коркунучтуу, ал тургай өлүмгө дуушар болгон кырдаалда жылмайып турган адамдарга суктанчумун. Булар эрктүү жоокерлер экени талашсыз. Алар үчүн эч бир командир эч качан уялбайт. Өзүңөргө сак болгула туугандар. Жакында мунун баары ийгиликтүү аяктайт деп Кадыров Telegram каналына жазды. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Шантаж кыла албайт. Газды рубль менен соодалашаарын айткан Путиндин билдирүүсүнө Европа өлкөлөрүнүн реакциясы. Буга чейин Владимир Путин мындан ары Европага газ жеткирүү рубль менен жүргүзүлөөрүн айткан. Орус лидеринин бул билдирүүсүнө Европа өлкөлөрү реакция кылышканын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Орусия Европаны энергетикалык ресурстар менен шантаж кыла албасын жана мунай менен газ үчүн рубль менен төлөөнү талап кылуу менен санкцияларды айланып өтүүгө жол берилбей турганын, анткени бул санкциялык режимди виртуалдык түрдө бузууга барабар экенин белгиледи. Бул бир тараптуу чечим жана келишимди ачык бузуу, санкцияларды айланып өтүү аракети болмок. Биз санкцияларыбызды айланып өтүүгө жол бербейбиз. Энергияны шантажга жумшай турган заман бүттү деген ал. Ал арада Литванын мамлекеттик газ компаниясы Лейчтис Газпромдон газ сатып алууну токтоторун жана Орус концертине эч кандай төлөмдөрдү төлөбөй турганын билдирди. Компаниянын өкүлдөрү Орусиядан газды рубльга сатып албай тургандыктарын, анткени келишимде евродон башка валютада төлөө мүмкүнчүлүгү каралбаган деп түшүндүрүштү. Мындай чечим Словениянын премьер-министри Янез Янша тарабынан да колдоо тапты. Ал Владимир Путин талап кылгандай Европа Орус газы үчүн рубль менен төлөбөй турганын айтат. Менимче Европада эч ким рубльдун кандай экенин билбейт, эч ким рубль менен төлөбөйт деген Янез Янша. Италиянын министрлер кеңешинин төрагасы Марио Драги да Орусиянын газ үчүн төлөмдөрдү рубльга которуу демилгесине комментарий берген. Анын айтымында жаратылыш газы үчүн төлөмдөрдү рубль менен которуу келишимдерди бузуу деп эсептелет. Германиянын канцлери Олаф Шольц да рубль менен төлөөдөн баш тартып, төлөмдөрдүн валютасыз келишимдерде мурунтан эле көрсөтүлгөнүн айтты. Булак супер чекиткейи.